Арбаңыздар, ардактуу менин каналымдын көрүүчүлөрү, кушубак кутман күнүңүздөр менен. Мына менин студияма УМАЕНИ деп койсок болот, коомдук ишмер маданияттын мыкты кызматкери, бир нече жолу ушул кол өнөрчүлүгү боюнча эл аралык жана республикалык сынактардын жеңүүчүсү катары таанылган, оймо деп аталган, өзүңүздөр көрүп калдыңыздар болуш керек, билет болушуңуздар керек, бир даректүү фильм бар. Талас областы боюнча ошол кол өнөрчүлөрдү иликтеп изилдеп жүрүп, Айбек Жаңгазиев деген Муса Жаңгазиевдин акын атактуу атабыздын уулу ошол фильмге эжени ошол талас өрөөнү боюнча туура таап, ошол даректүү фильмдин башкы каарманы болгон. Андан тышкары республикалык шайыр апалар телефестивали деген бар. Бир 10 жылдан ашып кетти. Бүгүнкү күнү дагы өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп келатат эжелердин демилгеси менен. Мына ошол фестивалга келип, Айымкан Жамангулова деген маданиятка эмгек сиңирген ишмер бар. Ошол апабыздын элегинен өтүп, эжем Талас областы боюнча эне тилеги деген жакшынакай бир топту жетектеп келип, ошол эжеден мынакей бүгүнкү шаңкайтып жакшынакай болуп кийип турган мына элечегин көрүп атасыздар. Элечек деген ушундай болуш керек, коробка мындай болбош керек деп, анан эжелер дагы өздөрүнүн ой пикирлерин кошуп, анан лауреаттык топ болгон ошол топту жетектейт. Эбетке себептин бири, мына эжем көрсө, биз ойлогонбуз, маданиятка анан кол өнөрчүлүккө аябай зор салым кошуп атат, анан коомдук иштерге деп атканбыз. Көрсө эжем жазуучу да экен. Анан ошол 2 китебин бир байкап көрбөйсүңбү деп Элмира деп мага салды. Анан окуп көрсөм, эжем бир керемет китеп жазыптыр. Мен ойлогом бир мындай мемуарлар чындыгында баягы көп эле чыгып жүрөт. Бирок мындай көп деле мындай эле салбай эле бир айдай турду. Анан кийин эжем эмнени жазып үйдө болду экен, өзү чалып калды дагы. Анан мындай окуп көрсөм, жанагы биз Уңгу жол, Улуу Туңгу, анан кийин Нарт Насил деп атпайбызбы? Мына ошонун баары так ушул китептин ичинде экен. Андан тышкары мынакей мен сиздерге көрсөттүм, Талас областында эң биринчи жолу республикалык шайыр апалар телефестивалынын биринчи айлампасынын гала концерти болгон. Ошондо ошол жамаат, КТРдын жамааты, 7 дубандагы апалар, бүт мына ушул мамлекеттик администрация, андан тышкары ошол коомдук уюмдар, апалар, аялдар комитети, анан эженин тобу ошол биздин чыгармачылык топту тозуп, Манас Ордо комплексинде бир шумдук керемет иш-чара өткөн. Биз чыгармачыл жамаат эженин үйүндө болгонбуз. Ошондо мен эжени бир 10 жылдан ашык тааныйт экенмин. Эже. Сабира кызы, жана айттым, маданияттын мыкты кызматкери деп. Эже кош келдиңиз. Бул китеп жөнүндө ананраак токтололу. Мен муну окуп чыктым дагы, анан кийин мындай өтө олуттуулардычы белгилеп мынтип суроолорумду жазып алдым. Сиз азырынча ошолорго жооп берип туруңуз. Анан кийин бул китеп жөнүндө анан кийин шашпай сүйлөшөбүз эже. Эми бул жерде мени таң калтырган эже. Баягы китепти окуп чыккандан кийин эжемдин айта турган кеби көп экен. Себеби мына сиз дагы ошол 70 жашка чыгып Кутман Куракка, андан ары 80 көздөй кетип атасыз эже. Анан сиз айткандардын баары мындайча айтканда архивде да калыш керек, тарыхта да калыш керек. Мындайча айтканда муундан муунга өтө турган бир ушундай менин каналым ушундай бир баягы ушундай орду бар болуп атат да эже. Ошон үчүн эже келиңиз дегеним ошол себептен. Анан мени таң калтырган эмне болду эже? Мына сиз элдер кыйырдагылар менен көп эле куда болуп жүрүшөт. Түрктөр менен, ошол эле тиги казак туугандар менен, өзбек туугандар менен кыз алышып, кыз беришип дегендейчи. Сиз болсо Францияга бериптирсиз кызыңызды. Бергенде дагы атактуу Жанна Дарк тарыхта калган. Мына ошонун урпактарына чыгыптыр эже. Мына бул жерде мен өтүндүм эле эже, ошол биз далилдешибиз керек, элдерге айтышыбыз керек, себеби деген билиш керек дагы. Депчи. Десем мына укум тукумдарын, Жанна Дарктын укум тукумдарынын баары моментип кызы жазып бериптир. Францияданчы салып ийиптир. Сурап атса мынакей деп күйүп алса экөөчү. Мейли көрсөтө берсин, уруксат беребиз депчи. Анан эми эже ушул айтыңызчы, кандайча жүрүп ушул Францияда болгондо дагы Жанна Дарктын урпактары менен кудагый болуп атасыздар. Буну айта берсем көп маселе Элмира. Анан эми
bir-эки ооз айтып кетейин. Менин ошол кызым дагы ошо тил жагын бүттү. Ошо 4-5 тилде сүйлөп, анан өзү ошол туризм боюнча кичине багыт. Нургүл. Нургүл. Ошондо канчанчы кызыңыз болду? Ошондо экинчи кызым да. Кыздардын экинчиси. Анан булар эми ушинтип баягы туризм боюнча ошол багытта бир аз жүрүп, анан баягы тилмеч болгондон кийин таанышып калып, күйөө балам экөө. Анан Бишкектен таанышат. Бишкектен таанышат. Бул Франциядан күйөө балам. Эми бул чет мамлекетте биздикиндей эмес да. Биздики болсо эми өмүр бою эне атанын багасы теги бу деп, эне ата баланы багып жүрө берет эмеспи. Анан аларды ошо 18-ге чыктың болду. Өзүңдү өзүң бак деген алардын салты ушундай экен да эми. Анан ошентип анан мен күйөө баламдан Москвага келип, Москвадан иштеп, анан Москвадан бир досу Кыргызстанга жүр. Өзү кинорежиссер, сценарист, ушундай чыгармачыл адам да. Анан кийин Бишкекке алып келет. Бишкекке алып келип анан ошо жанагындай встречалар болот, эми ушундай жолугушуулардан анан экөө таанышып калат. Таанышып калып ошо 1-2 жыл, 3 жыл таанышып, ушинтип жүрүшө берет. Анан кийин ошондо туризм багыты боюнча келген. Ошо боюнча да. Анан кийин ошо күйөө балам эми кино тартат экен бул жактанчы. Кыргыздардын ошол көп үрп адаттарын бардыгын үйрөнүп алган да ал. Кыргызстанда, ушу Кыргызстанда бизге күйөө бала болгончо эле 12 жыл жашаптыр. Анан кийин анан эмне кылабыз эми өстөрүнчө балдар кыздардын бардыгы ушул жерде да, Бишкекте да. Анан Бишкектен өстөрүнчө чогулуп отурушуп алып анан эмне кылсак эми атама, апама айтсакпы, айтпасакпы, эмне дейт, алар уруксат береби, бербейби деген ушундай бир маселе болот да. Анан акылдашып атып, анан ошол чоң кызым кичине боевойраак да, анан ал баатыр кыз деп коебуз. Гүлнура деген чоң кызым анан жок айтабыз, айтпасак болбойт. Буну апам айтышыбыз керек. Деп анан биринчи мага айтат, эми атасын айтканда болбойт да, анан биринчи мага айтат. Анан мен ошо менен бир уккандан кийин бир топ неме болду, эми андай эми азыр кичине аралашып калдык го, эми бул 17-18 жыл болуп калбадыбы экөө баш кошконуна. Анан кийин мен эмне кылам эми билбейм. Атасын айта албайм. Ушабы же дагы бирге дейби, эми экөө бири-биринин көңүлүн табып тургандан кийин эмне кылыш керек? Деп анан мен өзүм апама барбадымбы? Апама барып анан кеңеш сурадым. Апа, эмне кылабыз? Ушундай болуп атат. Ушундай француз күйөө балалуу болсо кандай дейсиз? Десем эле апам шыр эле макул болбодубу? Эми ал да баягы көз ачык, өзү да баягы интеллигент киши да, коомдук ишмер, өзү мугалим болуп иштеген, анан баягы көп алысты көргөн киши экен да, көрсөчү. Анан кой уруксат бер деп эле ошентип калды. Анан эми кызым деле андай деле карта элек 25-26 деле болчу. Анан ошентип анан сураганга бериш керек деп анан кийин атам дагы кошумча болуп калды. Келип анан атабызга айттым. Атабызга айткандан кийин ой мейли неме бири-бирин жакшы көрсө мейли, мен каршы чыкмак белем деп ошенткөндөн кийин анан мен да оф деп кичине неметип калдым, эс алып калдым, жеңилдеп калдым. Баягы эне бакыштырга кыйын экен да, энелерге кыйын эле. Анан ошентип анан булар таанышабыз, эмне кылабыз, анан таласка бара турган болушу. Анан күйөө балам орусча сүйлөйт да булар. Орусча билет, анан баягы кыргызчаны үйрөнүп, ушинтип бир топ жакшы эле кыргызчада анча-мынча үйрөнүп ошентиптир. Ошол анан барганча мен балдарым да, кыздарым да күлүп барышты. Аябай жаттап ушинтип барды, бизге көңүл бөлбөй эле айнет карап ушундай өзүнө ылайыктуу сөздөрүн жаттап атты дешип ушинтип таң калуу менен айтышып атты да. Анан ошентип барышты. Булар өздөрүнүн баягы достору менен ошо бир топ балдар болуп барышты. Ошол бир 10дон ашык болуп барышты булар. Барышып анан кол сурайлы. Кол сурап келели деп биринчи кол сурап барышты да. Анан эми нике кайып болду да. Болбосо бизде эле ойдо жок, түстө жок. Анан биздин кызды сураганда эле баягы жуучулар көп болот го, кызчан койгондон кийин. Кызыңарды бергиле деп. Анан эми ой жок, ушуну окуун бүттү, эми иштесин деп жүрдүк. Анан эми ортодо ушундай чет өлкө менен кызыбызды берип, эми ошонун ортосунда, экөөнүн ортосунда бир неберем бар. 8 класс болуп калды. Эми ошол Франция менен Кыргызстандын ортосундагы алтын көпүрө деп коем мен. Эки элди бириктирген. Эки элди бириктирген алтын көпүрө деп коем. Ошол Жанна Дарктын тукумдары экенин күйөө балаңыз өзү айтты. Анан эми булар баягы улам сурамжылап отуруп анан Жанна Даркка мен кудагый болуп калбадымбы? Ошонун ортосунда баягы улам өтүп отуруп анан булар 21
21 22 атадан барып булар кошулуп калып атпайбы Жанна Даркка. Жана эми Жанна Дарк чет мамлекеттин Жанна Даркы болсо биздин мен ушундай түшүндүм да, биздин деле баатырлар турбайбы, Курманжан апабыз турбайбы. Кызсай болгон. Эми Жанна Дарк деген ошол Франция баягы Англиянын келип деген ошол каратып алмакчы болгондо ошол кыз экенине карабастан мондай колуна курал алып команданы башкарып командир болуп, мындайча айтканда ошол бир армиянын командири болуп, ошолор менен барып кадимкидей эле согушуп, мушташып, колго түшүрүп алышыптыр. Анан кийин Англияга өткөрүп берет эмеспи? Англияга өткөрүп, анан жанагы анан кийин 19 жашында анан өрттөп атат да. Эми ал киносу да ушундой. Анан биздин көрүүчүлөр үчүн да эже кызык болуп калды. Эгерде мындай биздин кыргыздар ушундай Жанна Дарк куда болот турбайлыкпы дешсе, ошол кинону карап аңтарып көрүп койсоңуздар болот. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей биздин Сабира эжебиз жөнөкөй киши эмес, чүйдөгөн деле мына ушундай кызыктуу окуясы болуп атат. Бул китептин ичинен алдым ушунун баарын, эже. Мен окудум. Анан кийин мына бул жерде биздин экс президентибиз Роза Исаковна Отунбаева менен мен сизге чалдым, эже. Бул китептеги бооларды ала келиңиз. Баардыгы фактический болсун. Ошон үчүн биринчи ушулардан баштайбыз дедим да. Эми Роза Исаковна менен кандайча жолугуп, анан минтип сүрөткө түшүп атасыз? Роза Отунбаева менен байланышып калдык. Эми биз ал убакта ошол президент болуп иштеп калбадыбы? Анан биздин Таластагы жер маселеси боюнча барыптыр. Эми ал убакта гостиница деген аз болчу Таласта. Анан мен да ошол 13-14 жылдан бери ошол туризм багытында иштеп келем да, иностранцтар менен иштеп келем. Анан ошого карата эле анан эже туристтерди кабыл алат эле. Ошол эжеге бир оз айтып көрөлү. Сайыр эжеге айтып көрөлү. Роза Отунбаеваны ошол үйгө алып барып жатсалы деп өздөрү биздин жергиликтүү өкмөттөрү ушинтип акылдашыптыр. Анан акылдашкандан кийин мен да сүйүнүп калдым. Эми Роза эже келсе, ошо мен дасторконумда отуруп, чайымды ичсе, мен жакшынакай каттамаларымды, токошторумду жеп, куймактарымды жеп, жакшы бир батасын берип кетсе деп мен шыр эле макул болдум. Эже келсин деп, анан кичине ошо орундуктар даярдап, комнатабызды даярдап анан күтүп калдык. Анан кийин ошо кечинде келип анан үйдө конокто болуп, бул Роза Отунбаева өзү ошо апасы менен, мен апам ал убакта жаңы ошо ишкерликке кирип, Шырдаак ошо иш менен алек болуп жүргөн. Баягы мектептен пенсияга чыккандан кийин ошо иш менен алек болуп калды да. Анан ошол убакта ошо Роза эже үйгө келип кетип турчу да. Анан кийин апасын эшитип келип кетип турду. Анан ошо анда Англияда элчи болчу. Англияда элчи болчу анда. Анан ошол жака апамдын бир топ шырактарын ставкага алып кеткен күндөрү болду. Апам өзү дагы жасаган колунан келген көп эле буюмдарын ошо Роза кызына эстелик кылып берип атты го. Көп эле нерсени алып кетти. Анан ал сиздин үйгө келип конок болуп кеткенге чейин эле чейин болчу. Чейин болчу. Чейин ошо апам менен жакшы. Анан биз баягы мындай саламыбызды өз бири саламдашып ушинтип. Сабира эжемдин апасы Фатима апа ошол коомдук ишмер болгон, кезегинде сельсоветтин секретары болуп, ошол бүт республикадагы кандай коомдук иштер болсо ошонун баарына катышып чакырылып съездерге. Анан жана көргөзмөлөрү выставкага, ВДНХга коюлган. Ошон үчүн Роза Исаковна ошон үчүн сиздер менен тыгыз байланышы бар экен да. Анан мына бул жерде Жамал эжебиз жөнүндө дагы бул китебиңизге жазып атасыз. Эми өзүңүз айтып кетиңиз, мынакей эже. Жамал эже менен көпкө чейин ошо катыштым дептирсиз. Каза болгондо дагы бардым деп айтып атасыз да бул жерде. Бул Жамал эже менен мен ошо улуу баламдын кызы анда детсадта бала бакчага барчу эле да. Үйүнүн жанында бала бакча бар эле. Жалдары кичи районунда жашашчу анда. Анан кийин ошол жерден кызым өзү кичинекейинде эле мен актриса болом, мен сахнага чыгам, мен ырдайм, мен бийлейм деп эле ушундай неме кыла берчү. Анан баягы кыз чоңоюп калып анан кийин бир күн мен ошол ишим менен ошо ишканамда отургам. Анан ошол жерден супер инфодо мен окуп калып атпаймынбы? Жамал эженин ошо балдарга 6-7 класстагы уул балдар, кыз балдарга кастинг жарыялап жазыптыр да. Мен ошол жерден шыр эле мен ишканамды жаптым дагы, шыр эле бияка Бишкек ызант этип эле даяр туруп алам, мен барып калам. Саат 2-де сентябрдын
13-жыл бекен, канчанчы жылы ошо саат 2-ге кастингке кириш керек болуп калды да. Мен Таластан чыгып эле Бишкекке келип, кызым анан 6-класс болуп калды. Анан ушуну бир оюндагы нерсесин аткарайынчы деген өзүм бир көкүрөгүмдө немем бар болчу да мен. Анан бияктан кызым келди, Туңгуш театрынан келип жолугушуп эле ошол жерде баягы кастингди күтүп калдык да. Ал жерден кыздар ырдаш керек экен, ар кандай өздөрү монолог айтыш керек экен, өзүнүн бир жакшы бир нерселерин көрсөтүш керек экен да ал жерде. Анан Жамал эже чыкты. Мурун жана сайтиктен жолугушуп, Жамал эже менен бир аз сүйлөшүп, мындай сүрөткөчүшүп ошентип калганбыз да. Анда Жамал эже Туңгуш театрынын ошо балдар кыздарын алып, анан сайтиктерге жанагы ар кандай жанрлардын кийимдерин кийишип алып, жаңы жылда концерт коюшуп жүргөн экен да. Ошол жерден биринчи жолу көрүп жолугушкам Жамал эжеге. Анан кийин баягы эжени тааныйм дегенде ол өзүм баатыр болуп эле кызымды, небере кызымды эшитип алып эле келип калдым. Анан Жамал эже сыртка чыгып бир сыра бизди баягы көз жүгүртүп, окуучулардын баардыгын карады. Карап эле анан бир малда сиз кайдан деди. Анан мен неберемди алып келдим дедим. Анан неберемди алып келдим десем. Деп анан өзү дайыма жылмайып жүрөт го Жамал эже, ошентип жылмайып анан кирип кетти. Анан бир аздан кийин эле чоң эне менен небере кирсин дебедиби. Анан мен неберемди алып мен кирдим. Анан мен карап отурам, анан кызым ар кандай баягы өзүнүн чыгармачылык немелерин көрсөтө баштады. Анан жакшы деди. Анан ошо менен чыгып кеттик биз дагы. Анан ошо менен баягы кастинг бүттү. Анан бир аздан кийин киргиле, баарыңар чогуу деди. Анан ким өтөт, ким өтпөйт билбейбиз ал жерден. Анан неберем жетелеп мен да кирдим. Анан биринчи эле айтты. Кастингдин эң алдыңкы биринчи ошо жеңүүчүлөрү ошол конкурстан өттү, чоң эне менен небере дебедиби. Ал ошол учурда деген чоң энелерди сиз эле барсаңыз керек да, жалгызчы. Эч ким жок, мен эле. Ошону айтып атпаймынбы, анан ошончо. Мен ошо неберемдин таң калыштуу болду да. Неберемдин көңүлүн кыйбайм да мен. Ошол мейли чыгармачылык жакка кетсин деп баягы өзүм ушундай кичинекейден ушундайга көп басым жасачу элем да. Ырдагым келип, мен да сахнага чыккым келип ушундай болчу элем да. Анан бул сүрөт ошол жактан түштүңүздөрбү, Анан бул Жамал эженин немеси 80-жылдыгындагы болчу. 80-жылдыгында. Ошондон баштап сиз байланышып, эже менен катышып, кадимкидей эле анан Таласка барганда дагы коноктоп. Мен эчтеке ойдо жок эле. Баягы кастинг бүттү. Бүткөндөн кийин эле Жамал эже неме деди. Ошо мен Таластан келгенин билди да. Анан Таласка качан кетесиң деп ошентти. Анан азыр бүгүн деле тияк ишим бар дейм. Бүгүн деле эртең деле кетишим мүмкүн эже деп ошондон эртең кетпейсиң, эртең менен бери бул театрга келчи деди. Мен аны ошо неберем аркылуу чакырып атат окшойт деп эле. Мейли эже деп ошенттим. Эртең менен саат 9-да келип калдым мен. Театрга келип калсам эже министерствого кетиптир. Ошол жерде окуучулар айтты, эже келет азыр деп. Бир аздан эле бир топ кагаздарын көтөрүп эле Жамал эже келип калды. Жана микроавтобус даяр турат, окуучулардын баардыгы кийинип, сумкаларын асынып, даяр алар дагы. Мен эчтеке ойлогон жокмун, булардын Таласка барарын мен билген жокмун. Жамал эжеге мен кандай керек болду, мен керек болсо мен жолугушум керек, сүйлөшүм керек да дегендей кылып отказ кылган жокмун дагы. Анан бир аздан Жамал эже келди, келип эле анан жакшы рахмат, министерствого рахмат деп мени сыйлап, ошо иш кагаздарын баардыгын бүтүрүп берди деп өзү ушундай бир кубануу менен келди да. Келип анан мага эмне айтат болду экен десем, машинага түш дебедиби. Анан мен таң калып калдым. Машинага түш деди. Анан эже мен каяка барам десем, Таласка барабыз дебедиби. Анан мейли деп түшүп алдык. Анан экөөбүз жанаш астында отурубуз. Анан баягы окуучулардын баары түштү. Анан жөнөдүк, Таластын өстө жөнөдүк. Анан мен эжелердин баягы оюн койгон баратканын билдим. Окуучулар менен баратканын билдим. Бирок астынан тосуп ала турганда бизде дагы ошо өздөрүнө тиешелүү немелер бар да, тараптар бар да. Анан кийин ошондой эле болуш керек деп кетип баратырбыз. Анан Жамал эже экөөбүз көп кызыктуу нерселер кирип кеттик. Анын үстүнө мен ошол китепке деле жаздым. Мен кичинекейимде ошол театрды өзгөчө сүйчүм да мен. Театрды өзгөчө сүйчүм да. Анан үйдө телевизор жок. Мен ошо бир акемдин үйүнө барып кичинекей болсом дагы кечинде ошол жерде телевизор көрүп жатып уктап калган күндөрүм болгон. Мен атам үйгө көтөрүп келген күндөр болгон да. Анан ошо Жамал эжени мен кичинекейинен эле ошол чыгармачылыгын сыйлап, ошол маданияттын ошо мыкты кызматкерлери менен
кичинекейимде ошо бир өзүмө бир неме койгон экенмин деп коем. Анан кийин таласка сүйлөшүп атып, анан таласка кирип барып калдык. Эми ошондо да баягы мен өзүмдүн өскөн жеримди, атамды, энемди айтып ушинтип бараттык да. Анан эле таласка кирип барып кирилип калганда эле Жамал эже баягы кагазтарын ары бери кылып эле кичине баягы кабы бүркөлүп, кичине көңүлү маанайы түшүп ушинтип калды да. Анан эмне болду экен деп эле калдым. Көрсө ошол Жамал эжени тосо турган биздин жетекчилер жок болуп калды дагы, ошо жок болуп калды дагы. Алар иштери менен кеткендер бир жака. Анан кийин эжем эмне болду деп düşünсөм, ушундай болуп калды эми. Бизди тосуп ала турган киши. Тосуп ала турган киши эми Кечи кеткен. кечип атат, байланыша албай калдым деп эле капа болуп калбадыбы. Капа болуп калгандан кийин эмне кылыш керек эми? Кечки саат 7 болуп калды. Эже экөөбүз тиктешип эле калдык. Мен эжени тиктеп калдым, ада мени тиктеп калды. Көзүндө бакырайып турат го, бакырайган көзү менен эле мени тиктеп калды. Анан эже кетти үйгө деп ошенттим мен шыр эле. Анан каяка деп ошентти, каяка мистигине деп ошенттим. Ошентсем эле баягы немедеги автобустагы, ачык эле барды алар деле. Анан автобустагы балдарын бир сыра минтип карап анан батабызбы деди. Батабызбы деп ошентти. Анан батабыз эже деп ошенттим мен. Ошентсем эле эмне аларын билбей эле ошентип кеттик эже, кеттик жүрүңүздөр деп эле. Анан баягы эми үйдө өзүм хозяйка болгондон кийин эми баягы үйдө кандай тамак бар, кандай эмне бар, ошончо баланы мен тогуз аламбы дегендей кылып өзүм ишенип турдум да. Базарга барып, базарга кирип, анан ал жерден дагы баягы анча кошумча керектүү нерселеримди мен алдым дагы. Анан кеттик үйгө деле. Анан үйгө барып калбадыкпы. Үйгө барып эле бир автобус 20 киши үйгө түшүп калдык. Үйгө түшүп калса эле анан Жамал эжени көрүп эле мен жолдошумду сыйладык. Ой эже кактан деп эле анан жолдошумду учурашып ушинтип неметип жакшы кабыл алып ушинтип калдык. Анан ошо менен 10 күн турушту. Анан Жамал эжеге айттым, эже эчтеке капа болбоңуз, эмне кылыш керек, мага айта бериңиз деп ошенттим да. Анан эми мектептерге айылдын жанагы немелерине школдоруна коюш керек деп ошентип. Бирок мен эже менен такай кошо жүрдүм, жанында кошо жүрдүм да. Эми айыл арасында кандай болуп калат, эми жакынкы айылдарга барып коюшту, анан шаардын мектептерине коюшту. Өзүбүздүн шаардын музыкальный школго коюшту. Эми ал музыкальный школдогулардын бардыгы эле мени таанышат. Эми барсам эле эже келиңиз, Айыр эже келиңиз деп сыйлап турушат. Анан эми кайсы жерде болсо деле кичине баягы кадыр баркым бар экен деп өзүм дагы сүйүнүп койдум. Ошо менен 10 күндөн кийин анан кайра Жамал эжелердин жолдошум алып анан кайра Бишкекке чейин жетишип келбедикпи. Демек Жамал эженин дагы ушинтип батасын алып. Жамал эжем өзү улуу киши болгонубуз менен жаныбыз курбудай болуп ушундай 10 күн тим эле эне баладай болуп жакшы отурдук. Китебиңизде дагы абдан жакшы берилиптир. Ушунун баары бүт айтылыптыр, айрымдары айтылбай калды. Эгерде кимдер кызыкса, мына эженин китебин алып, таап, издеп, бул электронный варианты дагы чыкса керек. Эже батанын себеби деген мындан кийин эми далайлар сурап башташат да эже. Кадимки канча бир жыл бир өмүрүнүн теңинен көп иштеген маданият министри болуп иштеген Гүлүпа Кондучалова сиздин атыңызды коюптур да. Анан анда да бир таң калдым. Ой, эже бир жөн жүрбөйт экен да депчи. 54-жылы менин улуу эжем төрөлөт да. Анан 55-жылы мен төрөлөм да. Анан мен улуу эжемди ошол мен чоң атам багып алган да. Чоң атам, чоң апам. Анан мен чоң атам, мен өзүм атамдын бир тууган атасы немеде башкарма башкарманын үйүнө келет деп ошол убактагычы. Анан ошол убакта ошол Күлүп эже жанагы кызыл үй деп коелучу, кызыл үй ошолорду текшерип ушундай айыл-айылды кыдырып ушинтип келген экен да. Анан андайлардын бардыгы эле ошо башкарманын үйүнө келип даамсызып ошол жерде конок болушкан экен го. Баягы улуу чыгармачыл адамдар, маданияттын кызматкерлери бардыгы кайсы айылда башкарма болсо ошо башкарманын үйүндө болушкан экен го. Анан колхоздун совхоздун башкармалары ошо башкармалар үйүндө болушкан экен. Анан ошо менин атам дагы чоң атам ошо башкарма болуп турган. Ошол убакта баягы үйгө конокко келип үйгө киргенде мен эжем ошо менин жанымда отурганго мен больницадан жаңы эле чыгып келген экем. Жаңы эле чыгып келсем эле анан баягы кичине нерселерге көзү түшсө керек да. Кичине нерселерди карап эле анан тиги эжемдин башынан маңдайына сылап анан бул кичине нерсе аты ким деп эжемдин атын сураса Жамиля деп анан бул кичине нерсенин аты ким деп ошентсе аты коюла элек дешкен го. Ошентсе аты Сайра болсун деп
Сайра деп коюп кетти мен атымды. Анан ошодон улам да мен бир асындай чыгармачылыкка жакын болуп калдымбы, маданият жагына жакын болуп калдымбы деп дагы ойлоп калам да. Анан оңой эмес да. Маданият министри өзү келип коюп атса, мен сизди тааныштырып атканда айтпадымбы? Чоң бир фестиваль өтүп, ошол Талас областы боюнча, кол өнөрчүлүк боюнча мына жалгыз тиги эжемди тандап алып, анан кийин даректүү фильмдин каарманы болуп атпайсызбы эже? Ал кандайча анан кийин тиги Айбек Жаңгазиев дагы оңой эмес да, ал дагы баягы 1000 жылдыкты тарткан, Манас 1000 жылдыгындачы өткөндө Бөкөнбай Боркеев менен барып, анан ошол сизди тартып атат да. Бул кайсы жылы тартылып калдыңыз? Ошондо мен буну көп эле көрүп жүрүптүрмүн, эже, себеби деген УТРКнын бул алтын архивинде сакталуу. Булчу анда-санда көрсөтүп калат. Көрсөтүп жүрөт, ооба. Сиз да Маданият каналынан көрсөтүп атат, ооба. Маданият каналынан. Ошо кандайча башкарман болуп калдыңыз ошондо? Мен ошол тайнемен алган үлгүм, анан апаман алган. Анан апам ошо айтып атпаймынбы, мектепте тил адабият мугалими болуп иштегенде. Анан ошодон кийин пенсия чыккандан кийин ошо кол өнөрчүлүк менен кетти. Анан апам менен кошо ошо көржөрүн ар бир немелерин жыйнап жүрүп, анан апамдан кийин ошол биз 5 кызбыз. 6 эркек бир тууганбыз, 5 кызбыз. Анан 5 кыздын арасынан ошо мен өзүм мээнетке жакын окшойм да. Анан ошо апамдын немелери мен таштагым келбей ошо мураскер катары ушуларды мен алып жүрүшүм керек дегендей болуп кармап калдым да. Анан кийин эми тияк бияка баягы фестивалдарга чыгып жүрөм, районго чыгам, республикага чыгам. Ошон үчүн биздин өзүбүздүн жергиликтүү баягы телевидение билет, ошо өкмөттөр билет. Анан ошолордон улам эле мен фамилиямды бериптир, ушу Сабир эжеге баргыла деп мен телефонду бериптир. Анан телефон бергенден кийин эле байланышып калдым. Анан эже ушундай бир оймо деген кыска метраждуу кичине фильм тарталы дедик элек деп. Ошондон келе деле эшик ачык деди, мен келе дедим. Анан келип калышты. Айбек Жаңгазиев өзү оператор, Нурбек Жаңгазиев шофер экен. Дагы бир дагы 2 бала бар жанында. Анан келишти, келгенден кийин бияк-биякты карап, анан баягы мен кол өнөрчүлүгүм киргенде эле үйдөн көрүндү окшойт да. Анан деп ишенип калышты, же билбейм, өздөрүнүн оюнда эмне бар. Анан тартып мен ошо бир күн деле бүтүп калабы деп ойлосом, жок, бир жума тартышты. Бир жума тартышты. Ошо бир жумада ар бир эртең менен 9-та келишет. 9-та келет, анан мынтип келебиз дейт. Эже чарчадык го, дагы бүгүн эмнени айтса, кандай тапшырма берсек, ушу тапшырманы эже аткара алабы деп келатабыз дейт. Анан мен ал балдарга айттым, ошо Айбектерге айттым, үйгө эле жата бергиле, үйгө эле конок боло бергиле. Дешөнсөм, жок эже, биз иштейбиз деди да. Мындай иштейт эми аларчы, монтаждайбы, талкуулашат, ошону иштейбиз эже, биз гостиницага эле жатабыз деп кетишип атты да. Ошо бир жума 5 күн, 6-күн дагы келишти ошондо. Эртең менен келишет 9-та. Мен чайымды даярдап, эшигим тиги бугулуп, тазалап, анан воротаны ачып коюп отурам. Даяр турам. Анан келгенде эле күлүшөт го. Эже бүгүн настроениясы кандай болду экен, көңүлү кандай болду экен, маанай кандай болду экен деп келатабыз. Деди, ой, менин маанайым жакшы, дайыма ушундай десем, анан берки жанындагы баланын атын билбей калдым. Ал неме деп коет. Эже, сиз дайыма эле ушинтип күлүп жүрөсүзбү деди мени. Мен дайыма эле күлүп жүрөм ушинтип десем, ой эже, ушундай биз эже кандай немеде тосалат болду экен деп келебиз деп атпайбы. Анан ошентип тартып атып анан эми алардын эмне кыл десе ошонун баардыгын таап берип аттым. Анан мындай кылалы, мейли, эмне керек баардыгын таап ушинтип неме кылып аттым да, мен аларды камсыз кылып аттым. Анан кийин ошодон бир күндөгүчү ошонун ар биринен 2 мүнөттөн 3 мүнөттөн алып кошкондор да, эми ошондо бир 23-24 мүнөттүк болуп ошондой бир жакшы оймо деген динамика бир сонун фильм чыкты да. Анан ошондо канча жаш элеңиз? 13-жылыбы? 13-жыл ошо 40 эле тегерегинде болушум керек. Азыр тем эле шундуктудай тарыхта эже. Аны деген УТРКнын эле алтын фондусуна эмес, мамлекеттик архивде дагы бар болсо керек да. Демек сиз ошол архивде калып аткан, тарыхта калып аткан менин ушул каарманым менен сыймыктанам. Кол өнөрчүлүк жөнүндө эже сөз кылып калдык. Азыр деген сизден өтүндүм эле ошол Назира Алы кызы продюсер болуп иштеп турганда Маданият тарых телеканалындачы эже, сиз деле көрүп калсаңыз керек, бир 8-март болуп калды, кайсы жыл экени эсимде жок. Гүлсара Момунова, Роза Айтматова, ушундай бир залкар апаларыбыз, Кайрыгүл Сартбаевалар болуп келип калды.
Анан кийин байрамдык маанай болгондон кийин мен сунуш киргиздим. Ушул чоң апаларынын бир мындай көөнө буюмдарын ала келсинчи ушуну бир көрсөтөлүчү уруксат бергиле депчи. Азыр деген салт болуп ушул жыл сайын ошо көрсөтүп калышат, ошол уланып келатат. Анан мен да сизден өтүндүм эле, эже, ушунчалык кол өнөрчүлүк деп атабыз, ошол апаларыңыздан калган шөкөттөр болсо ала келиңиз, буюмдар болсо ала келиңиз дегем. Ошолорду эми мына баары факты жүзүндө болсун айтып кетиңиз. Боор эки жерде мына керемет сонун бир чачпактар турат эже. Чоң апамка да бул чоң апамдын ушу чачпагын көрүп туруп ушулардын саймаларына карап туруп мен таң берем да, анткени менин сооронкул чоң атам аябай неме уста киши болгон экен да. Мүмкүн ошо келиндердин баардыгына Жасап берсе керек. 4 келин болгон дейм. 4 келин баардыгын ушундай неме жасап бергенби? Мыналар таза күмүш экен да. Таза күмүш экен. Булардын ар бир оймолору, ар бир чеккен мыналардын ар бир немелерин бир ушунча кызыгам. Мен мынагу мончоктору дагы өздөрүнчө бир керемет экен да. Ооба, карал мончоктору, анан ошол бул ошол чоң апамдан калган, ошону мурас катары ушуну сактап алып жүрөм мен. Ушул чачпагын алып жүрөм өзүм. Кечкесе тагынам, чачымды эки бөлүп өрүп коюп туруп анан ушуну тагынам да. Фестивалдарда тагынам ушуну да. Көчмөндөр оюнда болгондо. Анан сонун керемет эже, керемет. Мындай буюмдар деген оңой эң баалуу буюм да. Бул менин тайнемге экен. Бул тайнемдин чачпагы экен. Апаңыздын апасын колдоп. Апамдын апасын колдоп атат да. Анткени тайнем бизге аябай жакшы кызмат кылып бизди чоңойтты. Мен 10 класста тайнем көз жумулду да, ошо жаш эле 64 жашында. Анан тайнем өзү ошол байдын келини экен. Байдын келини экен, эми анда бир башкача сонун кылып айтылчу да. Анан ошол жактан ошол келин болуп барганда ушул чачпак экен да, чачпак тагыптыр да. Анан тайнем ошону кийин эми өзү баягы тагынып жүрүп, анан кийин апама сепке берет. Апама себине кошуп ушул чачпагын кошулуп берет. Анан апам деле муну көп тагынган жок, ошол сандыкта жүрдү. Анан кечкесте мен карап түшүнүп кое берлем да. Анан мен ошол апамдын өзүнүн немеси апамдын ошо кол ишине кирип, анан мен өзүм ошого аралашып калдым. Анан кийин апам муну эми сен элечек кийип калдың эми, ушуну сен тагын деп, анан апам ушу мага эстеликке катары берип кетти да. Ушуну анан апамдын көзүнүн тирүүндө деле тагынып ошентип жүрдүм, баягы көзү көрүп тургандан кийин сүйүнөт да. Анан эми бул дагы бир өзгөчө экен, өзгөчө да. Өзгөчө экен, эже көрүнүп турат, даана эле көрүнүп турат да. Мынакей карабайсыздарбы, күмүш экен биягычы. Анан муну бул чачты кошкон окшойсуз эже. Бул эми мен өзүм айтып атпайм, эми жанагы шайыр апалар жетектегенден кийин анан биз дагы чачыбызды узартып, анан осанкабызды түстөп, сахнага чыкканда да бир жакшы көрүп беришибиз керек экен да. Башкача болуп. Башкача болуп, анан ушундай апалардын баардыгыбыз чачпак тагынып калбадыкпы элечек менен. Ошону булар болсо даана эле күмүш экен. Баягы чоң апаңыздыкы дагы, эже тайнеңиздики дагы окшош экен да, жасалгаларычы. Ушуну бир жана чоң атаңыз жасаган окшойт Ошол сороңку бир уста жасаган. Жок, бул кайдан эми мүмкүн бир айыл болуп тургандан кийин мүмкүн ошол аябай зергер болгон экен менин чоң атам, сороңкул чоң атам зергер болуптур. Көөнөрбөс буюм. Мындайча айтканда, эже, мынакей өзүм мындай каратып көрүүчүлөргө. Бул ушундай эки куржун бар эле, бирөө көк куржун, ошол тайнемке болчу. Анан ошону мен Таласта музейде турат ал. Анан бул дагы баягы мураскер катары сакталып жүрөм. Бул дагы чоң апамдын немеси куржун экен. Чоң апам куржун экен, ошол баягы бир 100 жыл болдубу эже? Бул 100-дан ашып кетти окшойт. 100-дан ашып кетти бул. Эми бул боекторунда шумдук кылып жасашкан окшойт. Ошол убактагы бул эми пахта жипти ийрилген да. Пахта жиптен ата ийрип, анан кийин ошо менен өрмөккө пайдаланганда муну алигиче мынакей жакшынакай иштери ушуларды немелерине колдоруна асып алып эле айылдап жүрүшкөн да. Ичине божик болсо божудай кийим-кечелерин салып, божуй кирип коюшуп. Жана көчмө эже көчмөндөргө барганда, жана айтып атпайбызбы, оймо деп. Көчмөндөргө ошол фильмге дагы түшкөн, даректүү фильмге. Ошо фестивалдарга барып. Бул тарыхы аябай терең. Ошол фильмди көрүп атканда ушуну көргөм эже мен дагычы. Анан бул жерде дагы бир сонун
дагы бир буюм турат эже. Бул Башкача экен, мунун уюму башкача экен. бул эми бул кийинчерээк эми тиги 100 жылдан ашып кетти окшойт. Бул кийинчерээк. Мен ошол мектепте окуп жүргөн убакта 8-9 класс болгондо мен атам уже Зеновий иштеп калды. Ал убакта жана кенчир жип менен ошол чыкпай калып, анан ушундай шолкой жиптер келип калбадыбы, тамек тискенге. Анан жибек жиптер келип калды да, шолкойдон жибек жиптер келип калды. Анан ошол убакта атам алып келип баягы жиптерди. Анан баягы ишкер кишиге деген неме жок экен да, мен эттөө дейм, айла жок да, эми ошондон ошол тайын эми ийирип, ар бирин боеп, анан кийин биз кичекейбиз, анда кичекейбиз, эми ошо 7-8 класс болуп калганбыз. Немени өрмөктү аралап чуркап, анан кийин тайын эми ушуну куруп, анан баардыгыбызга ошондой сепке, ошо кыстарма деди окшойт да. Кыстарма деп ошо сепке бирден куржун, анан бирден дорожка жасап, анан бирден жүк тактанын астына жүк чапкыч деп коет аны. Жүк тактанын астына жүк чапкычты жаап, анын үстүнө жүк чечип да. Ошо баардыгыбызга сепке ушундай кылып белек кылган бизгечи. Анан муну да баягы мураскер катары сактап алып жүрөм мен. Ошону эчимге тийиспей. Баракелде эже. Бул фестивалдарга канча деген фестивалдарга барып келген. Далай сизге окшогон сиз кураттуу, сизден уулар, андан кийинкилер делечи, мына апаларынан ушундай негизи буюмдар калат. Бирок көңүл бурбай, ошого көңүл бурбай. Аздек деген киши аз экен да. Аздек дегендер аз болгон үчүн жанагы нарк, насил, салт, оңгу жол деп атпайбызбы эже. Мынакей ушул, мына ушундан башталат да. Биздин тарыхыбыз, баскан жолубуз, баскан изибиз, апалардын өзөгү, кыргыздын өзөгү мына ушундан. Ошо жибек жипти ийирип, анан ушунун бир жери бир чачыланбай бир мен да өзүм да ошо өрмөктө согуп калдым. Ошо 8-9 класста. Ошондо анан баардыгыбызга ошо белек кылып тайнеңиздики болуп атат. Бул жерде баягы сиздер көчмөндөрдүн эмблемасы экен эже бул. Бул көчмөндөрдө 16-жылы көчмөндөргө катыштым. Анда ошол баягы салттуу кийимдерди алып барып, ошо бозин ичин баардыгын жасап, ошо кыргыздын улуттук буюмдары бар. Анан ошо салттуу кийимдер боюнча ошо бози жасагам. Анан ошондо да ош көчмөндөргө ушуларды жасап баргам. Анан тегиден сатылган сатылды. 18-жылы дагы көчмөндөргө атайын ушундай түрлөп жасадым. Эми ошол бир экөө эле калыптыр. Эми быйыл буюрса дагы жасайм. Быйыл да чакырып алдыңызбы эже? Кудай буюрса болушуңуз керек. Кудай кааласа, эми насип буюрса. Жалгыз жанагындай тиги фильмдин даректүү тасманын каарманы болуп атсаңыз, анан момундай иштерди жасап атсаңыз, анан барбай коюшуңуз мүмкүн эмес. Мен ойлоп атам, тиги министрликке тиешелүү жактар, ошол область жетекчилери дагы сизди сөзсүз катыштырат болуш керек деп ойлоп атам. Кудай кааласа, насип буюрса. Эми мына азыр уюштуруу башталды да эже. Эми мындай старт алганда, баягы кадамдар башталганда, ошол Кудай буюрса, ошол сиздин колуңузга да чакыруу тийип калат деп мен ишенем. Бүгүн менин кичинекей чакан студиямда мына эженин кол эмгегинен жасалган момундай килем турат. Бул бир кезде эже ушундай неме болгон, эже мода болгон. Биз барганда дагы илинип турган биздин маңдайыбызда. Анан ушул идеяны эже ушундай апалардын кол эмгегин дагы сөзсүз түрдө алдыртып келип турчу, керек болсо илип да койчу деп мага менин каарманым Элмира Элменен көрсөтүүсүнүн каарманы Үмүт Асанова деген эжем бар, философия илимдеринин доктору, профессор. Ошол сиз отурган жерге отуруп, ошол өзүнүн баскан изин окуучулары келип тарттыртып кетишкен. Анан кийин мен апамдын ошол иштерин билдим эле. Бияка маңдайга келсем, Элмира, биякта дагы биздин шумдук апалар бар, кол өнөрчүлөр. Эгерде алар келип калса сөзсүз түрдө айткының деген да. Ошон үчүн мына бүгүн биздин студиябыздын көркүн эженин ушул кол эмгеги ачып атат. Азамат Исмаилов деген баланы көрүп атам да. Мына бул жерде. Белгилүү шоумен тамашачы. Бул кандайча күйөө балаңыз болот? Бул китепте аябай айтып турсуз, аябай Азамат жөнүндө шумдук, ушундай нарындын кулунду деп аябай айтып атасыз. Азамат жөнүндө айта берсем будан сөз түгөнбөйт да. Анан Азамат мен баягы мектепте балдар беле булар КВН уюштуруп, анан КВН убагында эле мен ушул баланы таанычым дагы. Анан кийин жолдошум айтып берчүм да, келсең баягы тапан бала келди, тапан бала чыкты деп эле эфирге чыкты десем эле, ой сен көрөчү деп койчу да меничи. Анан баягы Кудайдын буйругу да. Анан бул чоңойду, анан менин неберелерим да чоңоюп атат. Анан бир күн Азамат ошол Держинкада бир аз бир неме тартып жүрүшкөн окшойт. Ошол жерден мен кызым көрүп калат. Ал кызым француз неберемде жетелеп, 1 жаш эле болуш керек, ошону жетелеп
Дерчинкада жүрсө ошо жерден неберем да. Улуу баламдын кызы. Улуу баламдын кызы. Анан анда ал 9 класс окуйт. Анан ошол жерден Азамат көрүп жактырып калып эле мына бир эле көрөт да. Ошо бир эле көргөндөн кийин эле мен ушул кызды алам деп эле анан кийин бул изилдеп баштайт биякта бул каяктан кызы деп эле. Анан бул менин кызым оңой менен сүйлөбөйт да. Чойлоп ушинтип эле отура жакшынакай болуп жүрөт анан. Ошондо ошол жерден таанышып калып анан Азамат өзүнүн азаматтыгынан эле таласка качырып кирип барбадыбы? Кайын журтуна. Болушунча болсун деп. Анан ошондоп кызымды. Албетте сиз деген өзүңүз идеал тутуп жүрсөңүз ал баланы таланттуу бала, кыйын бала деп атсаңыз, анан кийин эле жарк этип кирип барса, албетте. Кийин ошентип неметип коем, эми ошо тамашадан чыккан балдар эми азыр Кудайга шүгүр бардыгы өздөрүнүн чыгармачылыктары менен иштеп атат. Анан бул менин күчүм менен эле күйөө бала болду бизге. Анан бардыгы эле кыз жаш эле туруп алды. Анан эми кой эми бул баягы Шапак Ырысмендиевдин урпактары экен да. Булар дагы Азамат эле манас айтып калат эмеспи? Аны дагы иликтей койдуңуз. Шапак Ырысмендиевдин урпактары экен. Мен аны атайын барып баягы Манас Ордодон көрүп жүрөм. Анан кийин атайын барып анан кийин ошол Шапак Ырысмендиевдин немесин сүрөтүн көрүп ошо неменен баарын окуп чыкпадымбы? Окуп чыктым. Анан кийин эми баягы тектүү жер эмес, тектүү жердин баласы экен. Эми кой эми уруксат берели деп ошол көпчүлүктүн каршысында турдум да мен. Жакшы Кудайга шүгүр. 3 баласы бар, жакшы жашап атышат. Сиз мынакей эже ушул кол өнөрчүлүгүңүздүн арты менен дагы биздин белгилүү этнограф, иликтөөчү, изилдөөчү мына Амантур Акматалиев деген атабыз бар да. Мына ушул кишинин батасын анын дагы кеңештерин уккан экенсиз, барыптыр сиздердин үйлөргө барып конок болуп кеткен турбайбы? Амантур агай барып ошол апамдын эмгектери менен таанышып ушинтип жүрүштү. Анан апам да баягы фестивалдарга катышып жүрдү. ВДХда баягы көптөгөн буюмдары турду. Анан бул Амантур агай бизге таласка ошо өздөрүнө кичинекей бир чакан кыял бирикмесинин филиалын ачабыз дешип барып калышты да. Анан ошо менен баягы жерден кайсы жерден ачабыз тиги деп атам. Апам менен кошо жүрөм мен. Анан үйгө чакырып чай берип, ага үйдөн чай ичип кетиңиз деп. Анан ошол убакта мен шыдак басып аткам. Мен ошондо 25 жаштабы, 26 жашта ушундай болушум керек. Анан шырдак, тука шырдак болчу, шырдак басып аткам. Ошону көрүп эле агай мени неме кылды. Амантур агайдын ошо биринчи тартып кеткен дагы немелери бар, сүрөттөрү бар. Ошо жерде мени тартып, анан аркасында ошо Амантур Акматалиев деп жазып, кийин сүрөттөрүмү алып келип берди да мени. Анан баягы апамдын пенсия чыккандан кийин ишкерлик кылып атканын билет. Апам менен кошо баягы жармашып, апам колуна кол болуп жүргөнүн билет. Анан ошон үчүн эле ошол жерден эле мага эненин учугун угулаган бул ус чебер кыз деп койду да. Ошо менен келатам мен Кудайга шүгүр. Үйдө отуруп. Агайдын дагы ошол китеби бар да. Ошол республиканын баарын төрө кыдырган да. Төрө кыдыр анан кийин чыгарган. Ошондо дагы сиздин апаңыз бар болуш керек, э? Барбы. Апам деле көп энциклопедия чыкты, китептеги чыгып жүрөт ооба. Бул китебиңизди дагы окуп баратсам элечи эже. Бөкөнбай Боркеев Тайкем. Кадимки Бөкөнбай Боркеев агай Рыспай таануучу. Ооба, бул биз колпоч кайын журтум Кыркасыкта, анан колпоч уруусу да. Анан ошол жерде бир төкө деп коет. Эми төкөдө бул төкөлөр мен жолдошумдун тайкелери да. Манас миңди дагы ошол кишинин мындай уюштуруучу. Ушул уюштуруучулугу өтө неме болчу аныкы, күчтүү болчу. Сиздер жана кол өнөрчүлүк менен катышып калган турбайсыздар ошого, э? Ооба. Ошондо да бир эпизоддор жүрөт да, ошондо да сизди көрүп калгам мен. Ошол менди мындай жакшынакай эже экен деп койдум эле да, анан кийин көрсө. Мына бүгүнкү биздин каарманыбыз деп бул китептин ичине Мирсаит Мирахимов деп дагы, анан Ташкул Керексисов деп дагы ал кишилерди дагы атап өтүп турсуз. Эми булар эми өтө баалуу, белгилүү, даңктуу кишилер да эми. Анан ошентип коноктош керек, тиги болсо эле баягы өзүм менетке жакын жаным, ой мейли келсин, конок кылалы деп эле. Ошентип бул Мирсаит агай өзүнүн семьясы менен, неберелери менен таласта ошо кардиолог терапевттерге
атайын сабак өткөн барыптыр да Таласка. Анан кийин баягы мен өзүм мындай деп коеюнчу, баягы доктурлардын арасында жүрсөм, бул кайсы жердин врачы деп ошентип калган күндөр болот да. Мугалимдердин арасында жүрсөм, бул эже кайсы мектептен келди деген убактар болуп калат да. Анан баягы врачтардын курдаштарым бар. Анан алардан ушундай бир ага келиптир, эмне кылабыз, ушун деп конок кылсак болот эле. Ал убакта биздин Таластын гостиницасы кичине баягы ремонт болуп турган убак болчу да. Анан кийин эмне кылабыз дейт. Алып келгиле, үйгө алып келгиле деп эле анан ошол немеден жолуктук. Таласта поликлиникадан жолугуп эле анан агайды ошол ассистенттер менен жүрүптүр. 2 небереси бар экен, 8-9 класстагы. Анан нележе кошо жүрөт да. Анан кийин баягы семьясы менен жүргөндөн кийин анан үйгө алып келип ошо 4 күн үйдө болушту. Улам ошол врачтарга неме барып окутуп келип атты да. Анан кийин ошо менен ал Мирсайыт агай менен да, Нележе менен да аябай жакшы бири-бирибиз менен пикир алышып, жакшы жүрдүк. Анан керексиз агай болсо, Ташкул агай болсо, баягы бир аз немеде биздин өзүбүздүн Талас областына губернатор болуп иштеп калбадыбы. Анан анда деле биз баягы чыгармачыл адамдар баягы кошо жүрүп, кошо туруп, көргөзмөлөрдө немелери чогуу, агайдын баягы сөздөрү, кептери аябай мындай жөнөкөй киши болчу да, өтө жөнөкөй киши болчу да. Анан аябай жөнөкөй киши болчу. Анан өзү мындай маданияттын кишилери менен чогуу жүрүп, жанагы ырбий, ушундай бир немелерди. Ооба. Ушундай чыгармачыл ушундай экен, ойлордун баардыгы ушундай экен да. Ошондой экен да. Анан кийин а киши дагы ошо 1002 жылдык тугуш керек. 1000 жылдык өттү. Анан 1002 жылдыкта оркестр барып калбадыбы. Асанкан Жумакматов агайдын оркестри барып калбадыбы. Ал жерде Ласкаланын ырчысы бар, Дариха Жалгасынова эже бар. Ошол 17 ырчы бар. Оркестр да, оркестр. Анан Таласка барып калды. Анан анда дагы телевидениеде немесе директору мен жолдошум теңкеси болчу. Анан ал үйгө келди, келип эле анан ой жейин деп эле неметип калды, сөз салып калды. Анан мен сюжет болду экен деп эле койдум. Баягы чай ичип ушинтип дасторкондо отуруп калдык. Анан ушундай болуп атат, ошолор күткөнгө үй керек деп калды. Анан мен мен албаса албай эле жолдошума карап эле алып кел, ой кел бергиле деп эле келгиле. Андай чыгармачыл адамдарды каяктан алып келесиң, каяктан жолугасың да. Ташкул агай өзү биринчи келди, келип баягы коноктор келип атат дегендей кылып. Анан мен да шашып ошо гастын 3 көзүндө 3 тамак кылып атат элем да. Анан келип бир сәмизди байкап өтүп кеттик окшойт. Анан дасторкон жасалуу, анан бияка киргиз агай деп колуна суу куюп ошондо анан келип калышты. Ошо Асанкан Жумакматов агай дагы аябай мындай нежный өзү ушундай жакшы киши экен да. Баардыгына чай берип, тамагыбызды берип, анан эң аркасында ошол дасторкондо жайын деп ушинтип атсам анан хозяйканын тогоштор турсунчу, берде каттамас турсунчу дегендей кылып ушинтип калды. Анан ушундай бир мен жөнөкөй адамды көргөм деп анан өзүнүн бир кичинекей бир немесин айтып кетти. Мен мындай мансаптын кереги жок дегендей кылып да. Мансаптын кереги жок мага дегендей кылып ошол бир жайлоодон бир ошо божиден чыгып, анан ошол жолдо өтүп бараткан жолоочу болобу, келиңиз түшүңүз, түшүп кымыз ичип кетиңиз, дамыбызды ийип кетиңиз, жарым ичип кетиңиз, намыбызды ийип кетиңиз деген ушундай адамдарды мен сизден көрүп турам дебедиби? Мени карапчы ошентип анан мен дагы сүйүнүп калдым. Өзүңүз деле байкап атсаңыз керек, мынакей мен берип аткан суроолордун баары мына бул китептердин ичинде болуп атат, урматтуу. Мен баягытан эч жактан алган жокмун. Ушунун ичинен алып алыптыр, анан кийин биринчи ушуларды берип алайынчы, анан кийин китеп көтөрүлү деп атканым ошол болду да. Сиз неберелериңиздердин аттарын үй бүлөңүздөр менен атаңыз, апаңыз болуп кеңешип, анан кийин Залкарлардын чыгармаларынын негизинде койгон экенсиздер. Мен ошол 7-класста окусам керек. Зора Сооронбаевна чыгармалары өтө күчтүү эмеспи? Күчтүү, үстүнө окурман ушундай жагат го. Билбейм мен, мага башка элге кандай, мага ушундай жагат, ушундай таасир берет. Ар бир баягы жакшы неменин каармандын арасына киргим келет да. Кийин канчанчы жылы ошол кайра жаңы басылып чыкпадыбы? Жаңы басылып чыккандан кайра бир сери окудум. Анан ошондо мен ошол 5-балам боюнда бар эле да.
Анан баягы китепти окуп, ичинде каармандар менен ушинтип алышып, алар менен сүйлөшүп, ушундай бир өзүмчө бир неме аткарып атам да. Кирип кеттиңиз каармандарга. Чоочун ишинин ичиндечи. Ушинтип жүрөм. Анан кийин өзүм эле жөн эле төлгө кылып эле ушинтип койдум. Эркек уул болсо Толкунбек коем. Эгер кыз бала боло турган болсо Жайнагүл коем деп ушулардын образдарым аябай жагат да эми. Аябай жагат да. Эми бул чыгарма деген жаратыш деле өзү оңой эмес го. Анан кийин Жайнагүлдүн образы аябай жагат, көтөрүмдүү, баардык нерсеге чыдамдуу. Эмне ичинде бир кандай бир туңгуюк бир нерсе болуп атса да эчимге чыгарбайт, эчимге айтпайт. Ушунун адамгерчилик сапаты мага жакты да. Ошон үчүн эми кыз бала төрөдүм, атын Жайнагүл койдум. Мына Жайнагүлүм быйыл 36 жашта. Кудайга шүгүр, 3 кыз, 1 баланын энеси. Жакшы кызматы бар, өзү фармацевт. Жаркын айым боюнча ал өтө чоң тарых алчы. Жаркын айымдын, менин апам Жаркын айымдын урпактары экен. Менин апам. Баягы жаңы тууган деп коет, анан ушундай неме болуп калды. Мен бирок апаман көп эле нерсени сурачу элем, көп эле нерсени сурасам, апам неме деп коер эле да. Санжираны аял киши айтпайт деп койчу да. Эркектер айтат, эркек киши айтат санжыраны деп ошондо мага көп эле нерсе айтпаптыр. Сынагыңыздын каарманы болуп атат да, Ооба да. Апам да өзү телеадабият мугалим болгондон кийин чыгармачылыкка өтө жакын киши да. Баягы алысты көргөн киши экен да өзү дагы. Анан кийин ошон үчүн бул өзүнүн урпактары кошо жашасын деген го. Кошо жашасын деп ошол Жаркын айым деп өзүнүн колундагы небересин Жаркын айым деп коюп кетпедиби. Ошол кийин Жаркын айым эже каяктык болуп атат ушунда? Таластык. Таластык болуп атат. Таластан аны булар эми китептеги каарман. Бул Китептеги каарман таластык болуп атат. Анан Ушинтип китепти да окуп келатып, эже, сиз айтып атасыз, өмүрлүк жолдошуңуз Жаныбек байке менен мындай таанышпаптырсыз, өмүрү сүйлөшпөптүрсүз, ал киши сизди ала качып кетиптир да. Анан ушул бир чети баягы ойлоп атам да, ушунун баарын жасаган, нарыктын баарын билген, салттын баарын билген. Анан кийин ушул киши сиз кантип эле мындай бир өзүңүздүн көңүлүңүзгө жаккан бир жигиттер менен кантип сүйлөшпөй калат эле, кандайча эжем ушул ала качканга ушул жол берди экен деп атам да. Эми мектепти бүтүп эле өзүмдүн каалоом бул апамдай болуп тилчи болуп, анан журналистика факультетине өтүп, мүмкүн ушундай мүмкүнчүлүк болсо, ушундай жакка отурган неме болчумун да мен эми. Ушундай чыгармачыл жакка обой калдым да. Анан окууга өтпөй күзгө немеге калдым, жана подкуш деп койчу эле ал убакта. Анан мен аны окубайм, эми эмне жылы келип, бир жолу даярданып келип окуйм деп. Ал убакта конкурс деген аябай жогору болчу да. Анан ошентип кетип калгандан кийин мен тойдон көрүп эле бир көрүп ала качып кетип калып атпайбы? Өмүр көргөн эмессиз. Өмүр көргөн тааныбайм мен да. Тааныбайм, аты ким экенин билбейм. Мен ал күйөөдү ойлой эле убагым да. Ал убакта 17 эле жаштамын. 18ге чыга элекмин али. Бирок сыртыңыздан көрүп жүргөн Мындай эле бир эле көрүп эле болду, мен ушул кызды алам. Алам деп эле ата энесине айтпай эле, эч кимге эчтеке деп айтпай эле тойдон кийин мени ала качып кетип атпайбы? Анан сиз баргандан кийин мен кетейин тигиндей чырчатып салган жоксузбу? Кетем деген болот да, болбой койчу эле. Мен тааныбасам, тааныбаган жерге келсем, мен таластан үйдө элди көрбөсөм, алар менен таанышсам болбосо, анан кетем деген менен ошол менин кайнатам дагы сельсет иштечү экен да. Анан илгери шыр эле бара калчу эле го. Ачуу базар эмес, эми шыр эле калган парчу эле билбейм, ата энесинин алдына барыш керек деген салт бар эмес беле. Ошо менен барат. Анан ал убакта апам дагы баягы 11-чи баласы боюнда бар. Анан тайнем ошо жаңы кайтыш болуп турган убак, апама ошо чоңураак болуп эжем кетип калды. Сиңдилерим кичеке болду, бир туугандарым кичеке болду. Апама ошо бел болгон мен эле экем да, ошол убакта мен эле экем бел болуп. Ошо апам мен эле бел кылып, апасынан кийин эмне болсо да мага айтып акылдашып, ушинтип ошол мен ошол апам кыйналбасын деп эле окууду таштап эле мен келип калдым. Болбосо окуудан каса берсем бирдеке чыгат эле дейчи. Анан ошого карай мен жок, эми эмдик жылы келем мен. Эмдик жылы келип эле бир жолу журналистика факультетине тапшырам деген неме менен мен келип калдым да Таласка кайра. Келгенден кийин анан ошентип ошондой жобок болуп кетти. Анан апам ыйлап алып келет да, мен отурбайм дейм. Апам кантип мен ушул жерге коюп койсун, тааныбаган эл, тааныбаган жер деп. Анан анткени мен өзүмдүн атамдын жана башкарма акесинен кийинки чоң атам
баягы райисполкомдо ушундай немелерди иштеп жүргөн киши, анан менин кайнатам менен бири-бирине тааныш болуп калып атпайбы алар. Экөө бири-бирине тааныш болуп калат да, анан кийин ой болбойт эми. Булар ушундай киши экен деп апамы атын айтчу эмес, кайнагасы да. Чоң атам батке дөөнө, батке кой ыйлаба, батке ыйлаба кой. Булар ушундай кишилер, булар жакшы кишилер. Буларды илгертен мен тааныйм да деп. Көрсө баягы чогулушта тигиде буда баягы өздөрүнүн кызмат аркылуу бири-бирин билишет экен да. Ошол сиздин тиги ошол биякта эскерүүңүздө турат да, айтып атасыз. Мен бир туруп кетип калайын дедим, бирок эми ушунчалык баягы мени тандагандан кийин, мени жакшы көрүп аткандан кийин, мени сүйүп аткандан кийин ушулардын ысыгына күйөйүн, суугуна тоңоюн деп анан кийин калдым дагы белимди бекем буруп. Анан мен өзүм 11 тууган болсом, булар дагы бизден да кем эмес, булар дагы үй бүлөлүү экен. Демек мен бактымды ушул жактан табам деп туруп анан кийин калдым дагы ошолордун ырын ырдап, сорун тартып деп атасыз да. Комузун чети. Бул сиздин баягы эрдегиңиз ал эми азыркы заманда болгондо шак эле сөзсүз түрдө жасаачуну жасап, анан кийин мына мен ала качып кеттик окуй деп ушундай болмокта. Бул аркылуу эми сөзсүз түрдө кыздар да ала качып кеткиле деген ойду айткым келген жок, бирок ошол учурдагы баягы биздин апаларыбыздын ушундай сабырдуулугу, баягы атыңызга жараша, анан кийин жанагы ата эне кой эми ушундай наркы эле жер экен дегенде жана ошол жерди бөлөө кылып алып кеткениңер бир чети айтып атпаймынбы, ошол нарк наслдин баары, биздин салттарыбыздын баары, ошол бул сиздин өмүр баяныңызда аябай эле жакшы эле ачып кетиптир сизге, аябай элечи. Экинчи кайненеңиз жөнүндө айтып атасыз. Мындай кайнене келиндей болгон жок мамилебиз. Баягы достордой болдук деп атасыз да. Анан өзүңүздүн бир тууган кайненеңиз болбосо, ал киши кандайча ошондой үйгө келип калып анан сиз дос болуп атасыздар? Бул мына экинчи китеп менин мемуарым ошол кайненем аркылуу жаралып калды. Кайынжутум аркылуу жаралып калды да. Ошондо кайненем наркы лөөстөн берки лөөскө келип, өзүнүн ошо курдашынын көзү өтүп кеткенде, курдаш үчүн, ошонун бир жакшынакай керези үчүн, ошо кыздарыма көз бол деген керези үчүн, ошол наркыл кайын журтту таштап, беркил бетке өтүп, ошо кыздарга апа болгон да. Ошондо сиздин өзүңүздүн кайненеңиз, сиз аны көрбөй калгансыз. Жок, мен көргөн жокмун. Ошол кайненеңиз өлөрүнүн алдында айтып атат, менин балдарыма, мен ордумду баскынымдагы балдарга деп анан кийин ошол менен жана экинчи кайненеңиз калып калат. Ошол менен экинчи кайненем калып калат. Анан мен келген убакта мен өзүм деле жашай элмек жерден жашай элмек жерге келдим. Бул жерде биринчи баягы кайнатам, биринчи образ эле кайнатам турат эми. Кайнатам дагы эми баягы элдин кишиси болгондон кийин жана кантип отуруп калдың деп атпайсыңбы? Анан мен ушул кишилерди сыйлаганыман улам, ушуларды мен бособосун аттап кетип калбайын дегенден улам. Анын үстүнө атам дагы жана кичинекей иниме айтат, Сабира отурсун деп. Анан эми баягы азыр деле менин неберелериме айтам, эми сен жакшы көргүң барбы? Сени жакшы көрүп турабы? Сени жакшы көргөндөн кийин ал сени сыйлайт, ал сени багат, ал сени азиеттейт ал деп ушинтип айтып турам да дагы. Анан ошон үчүн баягы апам экөөбүз курдаштай болуп калганыбыз, апам дагы ушул убакта буларга балдарга экинчи эне болуп турган убак, баягы жаш элмет болуп турган убак, ошол мен өзүм 17 эле жашта болсом, ошонун баардыгын бир ушундай бир нукка салып, өзүм бул жерде да биринчи өзүмдүн ата энемдин тарбиясы турат да, ата энем тарбиясы турат. Эми коюн баягы деп баягы жакшы бүлө болоюн деп ушул жерден мен да сыйым артат бир убакта дегенчелик кылып анан кийин апамды апа деп, ата деп, бир туугандай көрүп бардыгын. Анан апам экөөбүздүн баягы немебиз жакын болуп калды да, эне баладай болбой курдаштай болушун деп бирибиз менен ушундай сүйлөшүп, ушундай эне баладай болуп жакшы. Анан апам дагы ушу көз өткөнчө мен Сабира деп атым айткан жок, Саби деп. Ушундай мен келин болуп турсам дагы ошо Саби деп сыйлап, ушундай жакшы баталарын берип турду да. Анан мен да ошончо аракет кылдым да. Кимге кызыктуу болсо жанагы айтып кеттим эле. Анан жаштарга биз толук эми бүт баарын батыра албайбыз, биз көрсөтүүчү. Ошон үчүн кимде ким кызыгып атса, эгерде бул китептин электрондук варианты чыгып кала турган болсо, ушундан окусаңыздар болот. Бир чет бул китеп эже мындай каармандарды алмаштырып койсоңуз,
кайнатаңыздын атын айтпай эле мынтип десеңиз өзүнчө эле бир повесть болуп калмак экен деп ойлодум да. Эстеке көркөмдүк жок, эми бул жерде болгон өзүм болгон эле нерсени жаздым да. Болгондой жаздым. Эми азыр мен китептерге өтөлү. Ошо жакындап калдык, Кудай буйрса. Орки Кыргызстан аялдары, женщина Кыргызстана дейт, Замира Акбакышева коомдук ишмер. Бул киши да оңой эмес. Бул кишинин ошол китебине да чыгып турсуз. Бул кишилер ошо жыл сайын, менимче, мен билгенден жыл сайын чыгарып турат. Жыл сайын чыгат экен. Бул сизге ошондо ким сунуш кылып атат дежи? Бияка. Биздин мен дагы мэриядан Женсоветтин мүчөсү катарымын да. Ошол жерден мэриядан кыздары сунуштап калышты эже. Даныйларыңызды берсеңиз, немелерибизди жазып берсеңиз, бизде ушундай бир неме болуп атат. Замира Акбакышева эжекенин китебин ушундай бир каармандар, ишкерлер ушундай керек болуп атат. Кыргыз аялдарын кириш керек экен деп калды. Анан мейли аягы режимим алып таштадым. Анан биздин өзүбүздүн жергиликтүү өкмөттөр текшерип, анан бияка жөнөтүп жибериштир Бишкекке. Анан бияктан телефондон кабар барды, анан кийин баргандан кийин келдим мен. Мейли, 9-томуна кирсем кирейин, эми энциклопедияга Кудайга шүгүр, мен деле эмгегим ушунча жакшы элем, эл баалап аткан экен. Анан келип эже менен таанышып. Замира эжебиз да ошол коомдук өзүңүз билесиз, аялдар, Кыргызстан аялдар конгресси деген ушул уюму аркылуу чет мамлекеттин элчилери менен, элчинин аялдары менен ошол мындай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, анан бир топ долбоорлорду жүзөгө ашырып аткан эжебиз. Мына ушул китепке дагы биздин Самира эжебиз кирген экен, эже кут болсун. Ошо Мерман эне деген төш белгисин кошо беришти, ошо менен. Жакшы эже, кут болсун. Анан эми мына бул китепке өтөлү эже. Китептеги жанакы эсте каларлык окуялар туурасында мен айтып өттүм, берчи суроолорумдун баарын бердим. Эми китеп өзү оңой эле жаралбайт эже. Дагы бир эбепке себеп болуш керек да. Ушуну жазып коеюн, ушуларды бореки көргөн билгендеримдин баарын айтып коеюн деп сизге кимдир бирөөлөр багып бердиби же көптөн бери багып жүрдүңүз беле? Себеби мунун ичинде 2001-жылы деп туруп жанагы макалаларды жазганда мынтип жазып коюшат го, акындар чыгырларды жазгандачы. Ошондойлор дагы бар экен арасындачы. 2009-жыл деп дагы жазылып турат. Ошон үчүн сиз бул китепти бүгүн же болбосо эртең эле жазган эмессиз, көптөн бери ойлоп жүргөн болгон экенсиз. Көптөн бери ошо көкүрөгүмө өйүп жүргөн нерсе болчу да бул. Бир китеп жасайын деп жүргөм да мен. Китеп жасайын, апам тууралуу китеп жасайын десем, ошо апам жана деп тыйып жүрбөдү. Ой, китеп чыгарсаң, китеп жаз деген оңой эмес балам. Тарыхты оодарып эмне аласың сен? Өзүңдүн деле түйшүгүң жетет. Өзүң деле канча түйшүгүң бар. Деп эле апам ушинтип мени токтотуп жүрө берди, бирок мен баягы ар бир оюма келген нерселерди күндөлүк сыяктуу кылып, өзүнүн башынан өткөн нерселердин баардыгын китепке жазып жүрө берчү элем да. Ошол бир китеп болоюн деп калганда. Анан мен апаман дагы жардам сурап, апам дагы эмнелерди айтат дегендей кылып, мен дагы тактайын деп апам ошентип айтсам, апам ошентип мени тыйып коюп жүрдү да. Анан апам көзү 20-жылы февралда өтүп кетпедиби? 20-жылы. Анан эле мен баягы энеден кийин кыйын эле экен да. Отуруп калып эле ушундай баягы жүрөгүмдө өйгөн нерсени мен чыгарышым керек болду. Ошо болгом ошо китеп менен чыкты го дейм мен. Анан ошону жаратпасам болбойт деп бул китеп чыгып, анан колума качан тийгенче мен аябай неме болдум. Кыйналдым, мен жан дүйнөм аябай эле кыйналды. Мына ошентип бул жерде деген сиздин эң башкы каармандарыңыз тайнеңиз болуп атат, чоң ата чоң энеңиз болуп атат, апаңыз болуп атат, атаңыз болуп атат, кайната кайненелериңиз болуп атат. Анан кийин өмүрлүк жолдошуңуз болуп атат да. Азыр эми жана ата энелер жөнүндө сурап калбадыкпы? Ошон үчүн азыр эми убакыт жок эже. Ошон үчүн кыска ар бири жөнүндө кыска маалымат берип кетиңиз эже. Эми менин чоң атам Сооронкул жанагы аябай уста киши болгон экен. Чапчы экен, комуз чапчы экен, комузду кылдыратып, ошо чертип, эң улуу баласы Жолдошбек деген баласы экөө ошо комузга аябай жакын болуп, комуз чабып, анан күү чыгарган убакыт болгон окшойт. Ошону мен өзүм атам айтчы, мен анда мектепте элем да. Мен атам айтчы, ошол Атай Огонбаев келип, ошолор менен кошо
ошо бир соң күүлөр бар эле дечи да. А бирок мен өзүм атам деле комузду кыңгыратып күүлгө келтирип калчу. Эми улаган жок да аны. Анан эми баягы Кудайга шүгүр эми Сооронкулдан тарагандарыбыз. Анан мен биз эми чоң ата чоң энени көрбөй калдык. Анан биз чоңойгондо эле ошо тайнем менен болуп калдык да. Анан ал үчүн апам жалгыз болду. Согуш ошондо чоң аталарыңыз эртеле өтүптүр, бирок атам 49-жыл келиптир. 43-жыл кетип, баягы Сооронкулдун дагы бир баласы калды, 4 эркек баласынын бир баласы калды дегенде, ошо атам 17-ге чыгып элек убак экен. 17 жашында эле анда согушка айдачу экен да. Анан ошол убакта атам согушка кетет 43-жыл, ошондо 49-жыл келет. 49-жыл келгенде ошондо атам айтат, мен атамдын көзү көрбөй калыптыр деп мен баягы үнүмен таанды, казаксыңбы деп үнүмен таанды деген билем да, мен аны биз көрбөй калдык аларды. Анан эми тай атаңыз. Биз чоңойгондо ошол тайнем өзү ошол бир болуштун келини болгон окшойт да. Жакшы жерден келин болгон окшойт. Анан ал киши көз тийип баталга кайтчы болуп калыптыр да. Көз тийип кайтчы болуп калды. Ошондо баягы жакшы мал жатка кетпесин деп коет го. Ошондой кылып анан тайнем 6 жаш кичүү кайнесе нике кылып коет да. Анан ошодон апам төрөлөт. Анан апам ошо канчага чыгат, 7-8-ге чыккандан жана согушка атасы кетет да. Кетип ошо акыры жаңы мынакей формасын кийип биз жаңы фронтко кирдик деген бойдон анан каткалар болбой калат да. Ошондо тайнемдин чагылы 26 жашында. Тайнемдин өзүнүн 2 бир тууган иниси кетет, ошондон үчөөтөн дайыс болуп калат да. Анан апам жалгыз болуп, анан тайнем бизди карап, анан тайнем өзү ошол убактагы жана партной деп койчу, ошондой ишкер аял болчу да. Анан мен ошо тайнем ээчип жүрүп, тайнем этегин кармап жүрүп, мен тайнеме кыз болом деп жүрүп, ошо өзгөч беш булактын ортосунда жүрүп, анан тайнем жана кичинекей кепедей тамында жасап атпаймынбы? Ошол жактан бардыгын. Атаңыз, апаңыз? Анан атам ошо согуштан келип, 49-жылы келип, анан кийин ошондо неме кылып коюшчу да, ошол батиндин жүрөгүн эч ким багындыра албаган, ошо казак кандай багындырып алды батиндин жүрөгүн дешкен немелерди угуп калчумун да мен. Анан мен атам өзү дагы баягы узун бойлуу, чоң бойлуу, анан кара тору сулуу киши болчу да, сулуу киши болчу аябай. Анан кичине мындай муруту бар болчу. Анан өзү ошо танк айдачым согушта деп бөшөнтүп коет. Анан бияка келгенден кийин жалаң жанагы эми полторка деп коет го, эми жакачы машинаны билем мен жакшы. Эми жана кинодогу машиналарда эми ошол машинаны атам айдачы. Биринчи эле ошол немеге келген Айылгайым колхозго жанагы райкомдорго келген машиналарды атам айдачы. Ошо атам шофер болчу, ошолорду айдап ошентип анан кийин ошол Зенова иштеп калды. Анан атам дагы айта турган, атам үчүн айта турган болсом көп сөз түгөнбөйт ушундай. Ооба, айтып атпаймынбы же. Ошол апаңыз болсо өмүр бою апам болсо баягы мугалим болуп иштеп, ал убакта 7-классты бүтүп эле анан немеге мугалим болуп калган го, мектепке барып сабак берипчи. Анан ошол окуучуларынан бар дагы 3 бар азыр. Апам окуучуларынан дагы. Анан ошентип жүрүп анан кийин кыздар интернатында окуйт Таласка келип. Ошондо ошол Мейлкан Козубекова эже биздин үйгө келип көрсө жана атамдын үйүнө башкармалар келип, артисттердин баары ошондой конок болуп аткан убак окшойт. Ошондо мен кичирекмин. Эжетим момундайтын сонун көйнөгүн кийип, үлкүсүн үлпүлдетип анан кийин столго отуруп алып туруп, бутун кайчылаштырып алып туруп комуз черткен мен даана билем да, ошону даана билем. Ошо апам менен тең экен. Кийин мен ошо Мейлкан эжени дагы өмүр баян окуп ошентип чыктым. Көрсө ошол апам менен тең экен. Анан курдаш болуп жүрүптү өрөккө, же баягы кыздар интернатында чогулуп калышканбы, же билбейм ошондой. Анан апам ошо кийин анан 2 балалуу болгондон кийин мектепте мугалим болуп иштеп жүргөндө эле анан сельсоветтин секретары, Баркарык сельсоветтин секретары болуп иштеп калат экен да. Ошону председатель болуп иштеп калат. Председатель болуп иштеп калып анан ал убакта мен 61-чи мен жаңы мектепке кирген убакта мен жакшы билем. Маңдайымда ак кашкасы бар, чоң караты бар болчу. Мен ошону апам кантип иңип жүргөнүн кийин ойлодум да. Көрсө апам жумуштан келатканда атам аттан түшүрүп алып, кайра атка эмгисип жөнөтүп жүрсө керек. Болбосо апам кичинекей киши өзү эле менден кичинекей. Кантип аттын үстүндө жүргөнүн билбей ошентип ойлонуп өтчү элем да. Анан апам ошондо иштеп жүрүп 57-чи жылдан баштап иштеп, 62-63 жылга чейин иштейт. Ошондо 3 эркек баласын төрөйт да, ошо аттын үстүндө жүрүп. Анан тайнем иштеп атпаймынбы? Тайнем жасаган чапандары бир өңүрү биягына, бир өңүрү биягына жетчи да.
Ошондой кара чапандар болчу эми ошондо суукта ошо кара чапан кийип жүрсө элек. Анан Ошентип анан кийин 11 бир тууган болдуңуз. анан Кудайга шүгүр эми 5 кыз, 6 эркек бир тууганбыз. Кудайга шүгүр баардык, Кудайга шүгүр. Ошондо сиз өзүңүз тууралуу айтып кетпейсизби эже? Кайсы айылда төрөлдүңүз, табастын? Өзүм ошо Кайсы жылы дегендей. биз мен ошо 55-жылы төрөлдүм ошо өзгөрүштө. Бешбулак деп коет эми азыр жалпы жөн өзгөрүш болуп калбадыбы. Ошол жерде төрөлүп, ошол жерде чоңоюп, Бешбулак орто мектебин бүтүп, Кайсы район болду? Бакаят району болду да. Бакаят. Кайнатам да аябай айылдын кишиси, элдин кишиси экен да. Элдин кишиси экен ошол неме деп коет го, илгери баягы жолдон келатып эле көчөдөгүлөр баягы чыгагалы эле баягы жугуштан келатканын билип, көчөдөн чыгалы эле баягы арыз муңун айтса эле ошол жерден алардын арыз муңундарын чечип койгон кишилер да. Сен мындайсың, сен мындайсың. Элдин аксакалдары. Ой, андай болбойт, мындай болот деп эле туп кеңешин ошо жолдон эле аны конторсанттары жок эле жолдон эле чечип эле деп эле ошо элди ыраазы кылып койгон. Атам аябай кайраттуу, сонун киши болчу. Бул азыркы заманда китеп жазыш да оңой эмес, эже китеп чыгарыш да оңой эмес. Себеби илгери Кыргызстан жана мектеп деген басмаканалар бар эле, ошолор китептерди чыгарып турчу. Мунун баарын сиз өзүңүз чыгардыңыз да, эже? Өзүм чыгардым. Эми бул китепти баягы жазып баштагандан кийин мен өзүм жергиликтүү редакцияга барып, анан ошол жерде мен Нуржигит деген агай бар, Четалиев деген. Анан баягы немелерин башын окуп баштап мен ойлодум, мен китеп жазсам, бир китеп жазсам, мен ошол журналисттин жанына барып, ошого диктовать этип айтып берип турат окшойм деп ойлодум. Мен канча күн отурам алар менен деп ошондой ойлодум да мен. Анан ошол агай менен акылдашып эле, анан дагы Кенже Бөдөшова деген кыз бар. Анан журналист кыз, анан алар менен сүйлөшүп, анан мен айттым, мен ушул жазып жүргөн немелерим бар. Мен ошолордун баардыгын чогултуп, мына кичине иреттеп келейин. Анан сиздер окуп көрүңүздөр дедим. Эгер чыкса, чыга турган болсо чыгаргыла. Окуусу мен уят болбойн. Болгон өзүмдүн эле ошол башыма өткөн эле нерселер булар. Бул ушундай эле аңгеме. Эч жактан эчтеке алган жокмун, эч кандай көркөмдөлгөн жок. Башыма эле өткөн нерсени мен ошону бир жүрөгүмдө өйүп жүргөн нерсени мен чыгарышым керек болуп атат. Деп ошондон анан баягы толук болбосо дагы иш кылып неметип алып барып көрсөтсөм эле ошо Нуржигиттерге, Кенжеге айтыптыр. Ой, эженин философский ой жүгүртүүсү өтө кыйын экен, өтө жогору экен. Бул китепти чыгарбасак болбойт деп айтыптыр да. Анан Кенже мага айтты. Мага айткандан кийин эле мен бир чети сүйүнүп, анан бир чети кантип чыгарам муну деген ой келди да, китеп чыгарып жүрбөсөм, жазып жүрбөсөм. Анан кийин бир туугандарыма айтып жүрдүм, ушинтип. Анан баягы чыкканын эми бир туугандарым спонсор болду. Анан кийин тигилерден ушундай багыт алдым. Ушундай кылыш керек деп, анан кийин өзүбүздүн редакциядан корректировка кылып, каталарын текшерип, тигүү кылып, иреттеп беришти мага. Иреттеп берип, баардыгын бир немеге салып беришти, папкага салып беришти. Анан кийин мен бияка Бишкекке алып келип, анан кийин ошо частный басмаканага эле сүйлөшүп, анан чыгып калды. Жакшы иштептирби? Аябай жакшы иштептир. Себеби мен ойлодум эле, мындай мемуарларды мен о кеде мындай барактап туруп эле таштап коем. Бирок сиздики ушундай биринин артынан бири. Бул эми баардыгы эле тарбиялык эле маалимдеп берген, жана мен жогоруда да бербедим, китептин ичинен алынган ошол өзгөчө жактарын мындай белгилеп тургандан кийин бербедим суроолордучу. Бүт ушул китептин ичинен алынды депчи, мен ал фактыларды мен каяктан бул китепти окусам каяктан алмак элем. Кенже Бөдөшовага ошо менден салам айтып коюңуз эже, себеби абдан жакшы редактор болуп алат экен. Эч мындай тартынбай, эгерде ушундай кимдир бирөөлөр ушундай китеп жазган болсо, ошол Кенжеге кайрылса болчу да экен. Рахмат Кенже, сага өмүрүң узун болсун. Анан кийин эже мына ошентип анан бул деген бүт окурмандарга тийди, туугандарыңызга тийди, жолдошуңузга тийди. Алардын көз караштары эмне деди? Биринчи эле окурманым өзүм жолдошум болду да. Биринчи эле окурманым болду. Мурун баягы жазып келип папкага салып берип атканда мен айттым, мына барактарды барактап көрбөйсүң сен. Жок, мен даяр болгондо окуйм деп койбодубу. Анан келгенден кийин албай эле биринчи окуй эле айтты. Аябай жакшы жазыптырсың деди. Мен жазып атам, эми кээде бул илком ар кандай келет экен да. Кээде уктуп атканда же телевизор көрүп атканда же китеп окуп атканда же оюңа бир башка бир жерге келет да. Ошол моментте ошол сөздү качырбай жазып калышың керек экен да. Ошонун аркасында эле кандай эмне деген чыгармалар жаралат экен да. Мен өзүм баам ушундай болду да.
Анан кийин ал ошот жатпайсыңбы, анан тиги эмне болду, сага караңкыда нары басып жүрөсүң деген немелер болот да. Анан кийин көрсө ошол кийин айтып жүрдү, Толгонуп жүргөн турбайсың деп. сага эме бир неме жетишпей калыптыр дегендей кылды. Эми өзү деле мүмкүн ичинен өкүнөттүр. Бул дагы бир жогорку билим алса, кандай кызматчы болот эле, же маданияты мыкты кызматкер болот беле деп түшүнттү мага. Эмгек сиңирген ишмер. Ушинтип айтып жүрдү. Кайын журттуңуз, кыздарыңыз, балдарыңыз эмне дешти? Анан эч ким ишенген жок. Китеп жазып уже чыгып келгенде дагы китеп келатыр, Бишкектен салып жиберишти биякта балдар. Бияктан редакцияга өздөрү ошо 10 китеп алып калышат экен. Анан калган салып жиберет деп ошентти. Анан ошондо дагы мен барып тиги балдар менен немеден тосуп алайын деп, таксиден тосуп алайын деп барып дагы ошо китептин арасында, китептин үстүндө ошол биринчи китебим чыккан ошо ата менен апам ошол жерде отургандай болду го. Жеңилдеп калган турбайсызбы? Жеңилдеп калдым. Баягы пачка китепти көргөн эмесмин эми чын эле жери. Пачка болуп келди, үйгө алып келип эле ачып эле биринчи эле жолдошум алып эле окуду. Мен ошону даже даап дагы окуй албай, бир топтон кийин анан барып окудум. Шыр эле ача албай койдум да ошо китептичи. Ушундай бир өзүнчө бир немелер болот экен, өзгөчөлүктөр болот экен. Башка окурмандар эмне дешти? Анан окурмандардын баары окуп алып эле өзүмдүн төркүндөрүмдөн да акелерим бар. Ой, бул Сайран баатырлыгы кандай ушундай китеп жаралып калды. Өзүм бир туугандарым болсо баягы апамда кайтыш болуп 5-6 ай эле болуп калган убакта алар китепти кармап эле эчтеке айта албайт, окуй албайт, неме ачып да көрө албайт. Ыйлап алардын көздөрүн жаш унтала болуп. Ошентип атанын баягы албай салбай эле 100 китебим жок болуп калбады. Кудайга шүгүр дейм. Мен жакта 11, бул жакта 11, канча Кудайга шүгүр. Биринен бири алып окубасын деп ар бирине бирден беришим керек болду да. Анан биздин өзүбүздүн жергиликтүү Аман Токтогулов атындагы областной библиотекабыз бар. Анан ал жердеги ошо китепке презентация болгондо ал директори келген да, Телегей Жаркыналиева. Келип ал ошол жерден окуп көрүп эле анан баягы алып кетти, бир китепти алып кетти. Анан кийин эле мага звонок кылып калды. Баягы бир чети кудагый болобуз. Анан бул китеп библиотекада турбаса болбойт деп ошентти. Анан шыр эле бияка заказ бердим. Баягы китептен да 100 китеп чыгарып берилди. Анткени ошол биздин Талас областында 76-77 библиотека бар деп эдиби. Ошол библиотекаларга бирден болсо да беришибиз керек деп. Ой, мейли, эчтеке караган жокмун. Чөнтөгүмдүн жукасында калыңда караган жокмун. Редакцияга бердим, була кайра жөнөттү. 100 китепти библиотека алып барып бердим. Кайра дагы баягы китеп дагы керек болуп калды. Кайра да 100 китеп чыгарып кеттим. Ошо менен аяк биягы башында 100 нуска деп чыккан менен 300 китеп басылып чыкты. 300 окурман, эже 300 китеп эми чындыгында аз. Түгөнүп калды бирок. Себеби мынакей мен айтып койгум келет, республикалык шайыр апалар телефестивалында бир топтор келбеди беле эже. Анан айрымдары ошол бир энциклопедия сыяктуу кылып чыгарабыз деп жүрүшчү. Анан кийин бир топтоп атабыз депчи. Ошентип жүрүшчү. Бирок сиздики мынакей фактически болду эже. Баягы эми тобуңуз жөнүндө дагы жасап болушуңуз керек деп ойлойм. Жасап атам, 3-үнчү китебимди жасап атам. Бир ортосунда намазды өзүм намаз окуп баштаганда эле намазды канча жыл окуйбуз деп бир китеп жазып койдум аны. Бирок ал чыга элек. 3-үнчү китебимди жасап атам. 3-үнчү китебиңизди ошол мына республикалык шайыр апалар телефестивалына келип эң биринчи айлампасына сиз жетектеген ошол энелер тилеги шайыр апалардын тобу келип Айымкан апанын элегинен өтүп кетти деп жана жогоруда айтпадымбы? Ошондой жасадыңыз эле. Демек сиз жанагы дың жерди бузат экенсиз да. Мындайча айтканда ошол эреттеги салтты, наркты жайылтып жүргөн апалардын арасынан сиз ошол дың жерди бузуп, мынакей момундай бир чоң иштерди жасадыңыз эже. Сизге ийгилик каалайм эже. 3-үнчү китепти жазам деп атасыз. Белиңиз ал эми оңой эле эже. Аны жазып болчу мунун жанында оңой эле да. Баягы энциклопедия сыяктуу чыгат да алчы. Деги тажрыйбаны деги топтоп алдыңыз. Калемиңиздеги мындай жатыгып калыптыр дегендейчи. Сизге ийгилик каалайм эже келип бергениңизге. Анын үстүнө өзүңүз дагы ошол кызыктар болдуңуз. Мен ушундай айтып калсам жакшы болот эле, сен каналыңа барсам жакшы болот эле деп чалганыңыздан кийин мен таанышып чыгып, анан кийин таттык экен
эжем. Башында эле Рахмат, тактыкты болчу, бул болсо андан беш бетер кошумча болуп калыптыр дедим да эже. Урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүн менин мейманым мынакей өзүңүздөр көрүп турган казак кызы Сабира апабыз болду. Наркты сабытты жайылтуучу, маданияттын мыкты кызматкери, коомдук ишмер, белгилүү кол өнөрчү. Ушуну менен көрсөтүүбүздү соңуна чыгарабыз. Келерки кездешкенге чейин саламатта калыңыздар.